Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы демекчи, бүгүнкү коногубуздагы билимдүү десек болот журналист, котормочу Мерим Ташыбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз, иштериңиз, маанайыңыз? Жакшы. Таң кандай башталды? Таңым силерге шашылып чуркап келүү менен башталды. Айтып кетейин, менин ата-энем ушу 5-каналда аябай жакшы көрөт силерди. Тынбай эле ушу 5-каналды коп коюп көрүп отурат. Ошон үчүн силер эфирге чакырганда абдан сүйүндүм. Ата-энем дагы көрүп кубансын деп. Ата-энеңиз азыркы тапта сизди көрүп жатат. Көрүп жатат. Кол булгалап, салам узатып койсоңуз болот. Баары жакшы, ойдогудай. Жакшы. Кудайга шүгүр. Алгачкы эле маектин башында ушул астыбызда турган сонун китептерди алып келиптирсиз, ушул китептер тууралуу айтып берсеңиздер. Сонун экен, бул жерде КамАЗдардын сүрөтү менен аябай адамдын көз жоосун алат экен. КамАЗдардын сүрөтү менен бул өрт таянган таштак жол деп котордум. Бул негизи америкалык жазуучу Келли Маккойдун чыгармасы. Бул чыгарма өзү дагы ушундай чоң машина айдайт, Петербилд деген оор жүк ташуучуна. Анан ошол учурда изилдеп, ошол өзүнүн күбө болгон окуясын ушуга китеп кылып жазыптыр. Мунун ичинде интрига бар, сүйүү бар, дин тууралуу бар, криминал бар, бардык нерсе камтылган кызыктуу окуя. Демек, ушул автордун англисчеден сиз кыргызчага котордуңуз. Автор өзү биринчи орус тилинде которуп бер деп суранган. Анан орус тилине которуп, андан соң өзүм эле эме менен, демилгем менен кыргыз окурмандарына да жеткирүүнү каалап, ошентип кыргызчада которуп койдум. Анан айтсаңыз, канча убакытты талап кылды? Орусчасына кичине көбүрөөк убакыт талап кылды, себеби мен өзүм орус тилдүү болбогондуктан редактор издедим. Ага да жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек деп, себеби орусча өзүм сюжеттеримди которуп жүргөм буга чейин, бирок деген мындай чоң чыгарманы которуш үчүн чоң жоопкерчилик керек деп, ошентип редактор менен иштешкендиктен бир 2 айдан ашык убакыт кетти окшойт. Ал эми кыргызчасына 1 ай убакыт кетти. Ошондо бул 2 томдон турабы же кандай? Жок, бул орусчасы, бул кыргызчасы, бул орусчасы, бул кыргызчасы. 2 тилде котордум. А эмне үчүн кыргызчасы көк, кыргызчасы кызыл, орусчасы көк? Эми эмесинде айырмасы деле жок болуш керек. Болгону бардык эле жол, анан кийин машина. Ошол эле билдирген. Өңү болсо бир аз айырмалансын дедим да. Болгон ошол. Ошол мага жакты, себептен кызыл түс биздин желектин кыргыз экенин билдирип турат да. Анан айтсаңыз, эмне үчүн дал ушул автордун чыгармасын тандап алдыңыз? Менде мындай тандайын анан чыгарма котороюн деген деле эч кандай максатым жок болду, чынын айтсам. Мен өзүм ошо журналистикадан биротоло кетсемби деп ойлоп, анан чет өлкөгө чыгып кеткем. Ал жакта жүргөндө ошо кыргыз журналисти Эркинбек Өкмалиев деген адам бөлүшүп калыптыр, ошон китебин алдым кол тамгасы менен деп. Анан мен да сүйүндүм дайыма, Америкада жүрүп, ошо чет элде жүрүп, ошол америкалык эмеден жазуучудан китебин алып атса деп бөлүшүп койгом. Бөлүшүп койсом дароо автору жазыптыр, Келли Маккой жазыптыр. Бөлүшкөнүңүзгө рахмат, эми ушул чыгармам орус тилиндүү окурмандарга да жетсе жакшы болот эле деп. Балки мен котором деп тамашалап комментарий калтырып койгом. Дароо эле ишенип алыптыр, ал кишичи ишенип алып мага электрондук вариантын жөнөтүп эле, эми качан которосуз деп эле шаштырып баштаганда биринчи коркуп, анан кийин кайра окуп көрсөм мындай бир аз түшүнөт экенмин да. Эми бир аз түшүнгөндөн кийин анан калган сөздүктүн жардамы менен котордум. Ошондой болуп кетти. Анан көп мамлекеттерге баргансыз, аны билебиз, өзүңүз саякаттаганды жакшы көрөсүз. Анан кайсы мамлекет сизге кандай таасирин калтырды? Деги эле канча мамлекетти көрүп келдиңиз? Мен эсимде калганы ошо Америка Кошмо Штаттарына баргам. Ошо элчиликтин сынагын утуп алып, журналистика боюнча барып 2 жума жүрүп келдим. Ошол жер абдан жакты, себеби адамдары кеңпейил, бир башкача болушат экен. Агрессия деген жок, ар дайым күлүп жүрүшөт. Ошонусу жакты. Анан Түркияга көп бардым. Түркиянын көп шаарларын кыдырдым. Ал жак болсо мен үчүн аябай өзгөчө орунда, себеби тилин да билесиң, өзүңдү ээн эркин алып жүрө аласың. Ошол жагынан Түркияда жакты. Анан деңизди сүйөм да негизичи. Ошентип жер кыдырганды абдан жакшы көрөм. Жакшы. Америкага барганда сиз америкалыктардан кандай сапаттарды өзүңүзгө алдыңыз? Мисалы, чөт өлкө баргандан бир жакшы жактарын көрөсүз да. Өзүңүз кайсыл сапатка ээ болуп келдиңиз аларды көрүп? Менимче ар дайым күлүп жүрүш керек экенин үйрөндүм алардан. Себеби кандай гана кырдаал
болбосун, анан адамдарды бул бай, бул кедей, бул жаман, бул жакшы же бул мусулман экен, бул христиан экен деп бөлбөйт экен. Баарына жакшы мамиле кылат, жаркылдап күлүп турат. Полиция кызматкерлери болсо дагы жолдон жөн эле токтото бербейт, бейчеки токтотсо дагы сылык сыпа мамиле кылышат. Алар мындай бизге окшоп айып пул алалы деп токтотпойт да. Алар жардам, балким силерге жардам керектир, саламатсызбы деп кайрылышат. Ошондой сылыктыктары менен мени өзүнө тартып алды. Анан жогоруда айтып калдыңыз, деңизди жакшы көрөм деп. Ошол деңиздин жанында отуруп канча деген ырлар жазылды. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизи мен акын эмес, бала кезде ыр жазчумун, бирок ошо улам бою жеткен сайын ошол сапатымды тилекке каршы жоготуп койдум. Ошондуктан ыр жаза алган жокмун. Балким чыгармалар жазылып калышы мүмкүн ошол. Балким мен ошо абдан кызыктуу окуяларга туш болдум. Бирок деген буга чейин жазып көргөм да, проза жанрында жазып көрүп, көп сын пикирлерди угуп, терс сын пикирлерди угуп, анан өзүмдү ойлоп калгам, бирөө айткан турбайбы, тиги кыргыз адабиятына салымыңды кошкуң келсе, жазбай коюп салымыңды кош депчи. Анан мен да ошентейин, жазбай эле коеюн деп ойлоп аткам. Бирок эми бул чыгармаларды которуп эметкенден кийин алардын дагы кандайдыр бир үлгүсүн алат экенсиң, жазуу ыкмаларын үйрөнөт экенсиң, анан балким дагы өзүмдү дагы сынап көрсөмбү деп атам. Ошо көргөн башыман өткөн кызыктуу окуялар бар. Ошолорду бир чакан чыгарма кылып жазып көрсөмбү деп атам, элдин сынына коюп. Анан эже айтыңызчы, деги эле ушул журналистика тармагына канча жашыңыздан баштап кызыгып баштаган жана эмне үчүн ушул кесипти тандадыңыз? Мен негизи ошо бала кезде ыр жазчумун да. Ыр жазып мектептерге тиги Дубал газеталарына жарыялап өзүмчө эле окумуш болчумун. Анан кийин бирок ошол кезде эле окучумун да. Акындар деген аябай деле көп акча таппайт депчи. Анан ошо журналистикага да кызыгып баштадым. Ошо мектепте окуп жүргөн кезимде билем, ар кимге микрофон сунуп суроо берип эле өзүмчө эле ушинтип жүрчүмүн. Анан кийинчерээк ошол каалоом күч алып, анан журналистикага тапшырдым да. Жакшы. Алдыда кандай пландар бар? Кандай китеп жазуу же болбосо кайсыл жерди кыдыруу сиздин ой максатыңызда бар? Кудай буйруп калса, кайсы жерге жол ачса, мен албетте ошол жакка кыдыра берем. Америкага баргым келет дагы бир жолу. Себеби Америкага мен эми ашып кетсе бир 5 эле штатын кыдырдым да. Дагы ар жакта 50-45 штаты калды да. Кайсы штаттар? Эмеге баргам мен? Южная Дакота, Түштүк Дакотага бардым. Дагы бир ошол көп жерлерге унутуп калдым. Ошо эң негизи тилди да билесиз да. Канча тилде сүйлөйсүз? Ошо түрк тилинде сүйлөйм. Өзүмдүн оюмду эркин билдирип, алар менен баарлаша алам. Анан англис тилин ошо акыркы 3 жылдан бери аябай күчтөп үйрөндүм. Ошо. Орусчаны албетте. 50% англисче сүйлөйт экенсиз. Орусча, кыргызча, түркчө, балким Арабияга барып калсаңыз араб тилин үйрөнөсүзбү деген үмүт бар бизде. Балким болуп калышы мүмкүн. Анан азыркы учурда баарыбызга эле белгилүү болгондой эле китепке кызыгуу мындай кичине адамдар тараптан мындай азыраак китеп окугандар эмес, көбүнчө интернет тармагында көп жаштар. Анан өзүңүз көп китеп окуйсуз. Анан ошол китеп окугандан кийин ошо жашооңузга кандай таасирин тийгизди? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Албетте азыр жаштар чын эле сиз айткандай интернет тармагына ыктап калды. Бул бир чети жакшы болсо керек. Кагазды да үнөмдөйт балким, экологиялык жактан дарактар кыйылбай дегендей. Бирок баары бир китептин өзүнүн касиети бар экен. Китептин жытын жыттап, ушинтип тамгаларын ар бир тамгасын карап окусаң. Мисалы интернеттен окуган көп адамдан угам, интернеттен окуйсуң, кызыгып окуп аткан учурда кызыгасың, бирок бүткөндөн кийин мээңде эчтеке калбайт депчи. А бул китептин касиети башкача да, үйүңдө турса, ошону карап, улам окуп, тиги кайсы жерге келсең ошол жерге тиги чөп каттып койчу эле ошондой коюп коюп, анан кайра окуп ушинтсең жакшы да. Ошон үчүн эми китептен мен албетте көп эле жакшы нерселерди аласың да, ар бир каармандын мүнөзүнөн аласың, жашооңо көп эле керектүү нерселерди аласың. Анан биз бүгүн ошол максат тууралуу тема кылып жатканбыз. Адам максат коет, бир нерсени кылды, аны ишке ашыруудан максат менен ишке ашыра туурабы. Мисалы, сиз өзүңүзгө максаттарды койгондо кантип коесуз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Балким сиздин бир Америкадан алып келген сырыңыз бар чыгар. Турциядан алып келген сырыңыз бар. Ошол менен бөлүшүп кетесиз.
Албетте, негизи максат кое билген абдан жакшы. Мен ошо бала кезде журналист болсом деп анан жаңы журналистикага кадам таштап атканда эч ким сени тааныбайт, сени ишенип жумушка албайт, жумушка алса дагы ишенип мындай жоопкерчиликтүү жумуш тапшырбайт. Ошондо мен сөзсүз жакшы журналист болом, эл мени тааный башташы керек деп мен ошого ишенип туруп анан журналистикага, телевидение тармагына баш уруп киргем. Азыр Кудай буйрса, эми аябай укмуш таанымал болуп кеткен жокмун, бирок мындай чакан бир чөйрөдө саясатты тааныган, журналистиканы тааныган чөйрөдө бир аз болсо дагы таанымалмын. Андан тышкары ошо максат деп калбадыңарбы? Эми мен максатты атайлап, китепти мисалы которордо атайлап деле максат койгон эмесмин. Бирок бул дагы бир Кудайдын буйругу окшойт. Эми журналистикадан кеттим деп таарынып аябай ушинтип кеткенден кийин анан кийин ушуну Кудай буйруп койду өзүнөн өзү элечи. Негизи максатты кое билген абдан жакшы. Менин да алдыда азыр көп максаттарым бар. Максатты бирок алдын ала айтпай туруш керек деген дагы менин өзүм ишенимим бар. Ошондуктан баары сырдын баарын ачык айтпай турайын деп атам да. Бирок негизи менин максатым жер кыдырып, ошо менин ошо саякаттоого кызыгам да, саякат менен бирдикте эле ошо өзүмдүн кесибимди да ала кетсемби деген ушундай жакшы максаттарым бар. Саякаттаганды жакшы көрөм деп калдыңыз. Ошол Кыргызстаныбыздын бардык айылдарына же ошол 7 дубанга барып көрдүңүз беле өзүңүз? Албетте барып көрдүм. Ошо мен эң негизи чын эле башында мага саякатка такыр жол ачылбай жүргөн да. Анан кийин ошондо ойлоп койгом, мен эң биринчи Кыргызстандын жакшы жерлерин баарын кыдырышым керек. Ошондон кийин гана мага чет өлкөгө жол ачылат деп. Анан Кудай чын эле ошол менин оюмду берди. Бүт Кыргызстандын баардык аймагын кыдырып чыктым. Андан кийин чет өлкөгө жол ачылды. Анан кайра ушул китепке кайрылсак, бир китептин мазмуну жөнүндө айтып берсеңиз кыскача. Жакшы болот. Мазмуну ушул оор жүк ташуучу машинанын айдоочусу Мак деген киши. Ал биринчи өзүнүн жубайын, сүйүктүү жубайын жоготуп алат, бирөөлөр кылмышкерлердин колунан каза табат. Анан ошол кайгысын унутайын, ушунун баарын унутайын деп карьерасын таштап, жумушун таштап, үйүнүн баарын, байлык сайлыгын баарын таштап туруп жолго чыгып кетет. Жолдо мен кичине мындай терапия алам го деп. Анан бирок ошентип жолго чыгып алса, ал жолдон дагы укмуштай бир окуялар, сыноолорго туш болот да. Көрсө, ошо аялын өлтүргөн кишилер, кылмышкерлер бул ошо Мак деген башкы каарманды өзүнүн өмүрүн кыйгысы келип, ошонун артынан түшүп алышыптыр. Себеби ага мунун диний ишеними ошондойго түрткү болуптур да. Анан ошентип, анан бул болсо ал ошо кылмышкерлерди издеп, жолдо да жүрүп баратат, жүгүн жеткирем деп жоопкерчиликтүү жумуш. Анан ошол эле учурда ар кандай сыноолорго кабылат. Ошо ал сыноолор аябай кызыктуу, ошолор тууралуу да. Ал эми киносу барбы ошол? Эми мен ошо эмеге жазуучуга Келлиге сунуштадым. Ушунун киносун тапсаңыз абдан жакшы болот керек, себеби чын эле кызыктуу да. Кино жанагы кинолорду көрөсүң го, америкалык кинолорду, Голливудда тартылган ошо сыяктуу да окуяларчы десем, албетте жакшы болмок, бирок азырынча эмес деп койду, азыр эмес деп койду. Ал эми өзүңүз ушул китепти окуп чыктыңыз да. Окуп чыккандан кийин сөзсүз түрдө өзүнө пайдасын алып калдыңыз. Анан окурмандарга кандай пайдасын берет? Ошол тууралуу да айтып кетсеңиз. Бул ошо башкы каармандын эң негизги ошо силер да бүгүнкү темаңарга ылайыктуу экен. Максат коюп, ошо максатка жетпей калам деп ишенбей, ошого жетериңе сөзсүз түрдө ишенсең, ошо сага ийгилик жылмаят деген ошо башкы каармандын өзүнүн негизги принциби ошондой экен. Анан ошону элдин баарына ошол жолуккан кишисине ошондой кичине кеңештерди берип отуруп, анан кийин ошол жөнүндө дагы бар да, максат коюу жөнүндө. Анан ошол автор дейли, Келли Мак өзүнүн башынан өткөн окуяны чагылдырган. Өзүнүн башынан өтпөптүр, себеби бул кишинин аялы Кудайга шүгүр жанында жүрөт. Бул өзү күбө болгон. Деп эмнеге Мак деп койгон анда? Каармандын атынбы? Каармандын аты ошо чоң ушундай оор жүк ташуучу машина бар экен. Аякта дагы Мак деген. Ошол Мак анан бала кезинде ышылса ушундай көп эмелерден улам ушундай атты тандап алса керек. Бирок бул каармандын чыныгы прототипинин балким аты башка болуш керек да. Анан бирок ошондой көп себептерден улам Мак деп алыптыр да.
Анан которууда кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы, сөзмө сөз деле мындай которо алсаң кыргызчада окшошпой калат да, ошондой учурларды айтып берсеңиз. Албетте ошондой жагынан мен да абдан корктум. Себеби негизи кайсы тилден кайсы тилге которуп атсаң, ошо эки тилди тең мыкты билишиң керек да, чындыгындачы котормочулуктан. Ошентип абдан кооптондум. Бирок деген жазуучудан келдимдин өзүнө айттым, эме сиз мага жардам берип турасыз. Себеби англис тилинде деген идиомалар бар, сленгтер бар. Ошолорду мен билбей калышым мүмкүн. Албетте кандай гана жардам керек болсо мага кайрылыңыз деп айткан. Ошондуктан барлык билбей калган нерселеримди ошо автордун өзүнөн сурап турдум да. Андан тышкары ошо контексттердин сөздүгүнөн карап ушинтип которгонго туура келди. Автор өзү каякта? Америкада? Эмне кылат? Эмне ушунан алектенет? Өзү дагы ушундай трак айдайт. Андан тышкары жер кыдырып, өзүнүн китебин автограф берип, аларда жаш образы ушундай го. Автограф берип, окурмандарга сунуштап, алар менен жолугуш өткөрүп, ушундай кызыктуу жашоо өткөрүп экен. Өзү Техаста, Сан-Антонио деген чакан бир шаарчада жашайт. Мен тез эле байкадым, Техас штатынан экен, себеби энди башында кийген шляпасына. Анан орусча версиясынан канча китеп чыкты жана кыргызчасынан канча чыкты? Азырынча мен ошо дагы деле корктум да, негизи балким дагы чоң сын пикирлер айтылып калат терс деп коркуп, анан ошо аз санда чыгардым. 300 данадан кыргызчасын, 300 данадан орусчасын. Анан мен ошон үчүн сын пикирлерге ачыкмын. Азыр болсо ошо силер сыяктуу журналисттерге, агартуучуларга баарына таратып атам, бекер. Бирок сатып алабыз, жок, мен сөзсүз сатып алышым керек деген да окурмандар болуп атат. Ошон үчүн алар үчүн дагы Муска китеп дүкөнүнө өткөрүп койдум, кыргызчасын азырынча. Алар ошо жакты алам дегендер, окуйм дегендер ошо жактан да сатып алып окуса болот. Азыркы этапта Кыргызстандагы адабияттардын жазылганы эки тилге бөлүнөт да. Адабий тилге, анан кийин көчө тилине. Сиздики кайсыл багытка кирет? Адабий, көчө тил? Негизи эме сөзмө сөз которгондон кийин аябай өтө сылык болуп кечиресиз деп которгондо жашоо окшошпой калат. Ошондуктан мен эми албетте адабий нормаларды да сактоого аракеттендим. Ошол эле учурда мындай жөнөкөй турмуштагы жашоодогу баарлашууда колдонула турган сөздөрдү мындай жөнөкөйлөштүрүүгө аракет кылдым да. Себеби деген ишенбей калса анда чыгарманы окубай элдин кызыгы жок болуп калат да. Албетте адабий нормаларды да сактоого аракет кылдым. Кээ бир сөздөрдү, мисалы, англисче сөзү бар, орус тилиндегиси бар, бирок кыргыз тилинде ошол сөз жок болуп чыгат, мисалы, колдонулбаган болуп чыгат. Ошолорду котормочулардан, адабиятчылардан сурап, Facebook'ка да жазып, ушул сөздү кандай которсок болот деп эл менен кеңири баарлашып, анан ошол сөздү дагы орток бир пикир таап, ошентип колдонууга аракет кылдым. Жогоруда айттыңыз, журналисттерге таратып жүрөм депчи, анан ушул китепти окуп чыгып, анан кандай сизге кайрылып, ушундай китеп жөнүндө баягы ой пикирлерин калтырды? Мен эң биринчи коркконумдан Facebook'тан балким сын пикирлер айтылып калабы деп ошо жака жарыялагам. Электрондук варианты азыр деле бар. Эгерде китеп сатып алууга шарты жок болсо, же болбосо алыста болсо, Facebook'тан да таап алып окушса болот. Анан ошол жерге жазгандан кийин албетте сын пикирлер болду. Мен мисалы бул автор өзү эмеге бүт баарын, диалогтун баарын тырмакчага алып жазыптыр. Анан мен да автордун стилин сактайын деп ошентип тырмакчага алып жазсам, бирөө жазды, ай мындай туура эмес болуп калат, биздин окурмандар мындайды кабыл албайт деп. Анан кайра тырмакчанын баарын алып чыктым. Айтып, муну 10-20 жолу окуп чыктым го. Улам окусам кайра катасы чыгат, аябай чоң жоопкерчиликтүү жумуш да. Өзүм да корктум. Эң биринчи тырмак алды, эме болуп аткандан кийин, мен котормочу катары алгачкы жолу жүзүм таанылып аткандан кийин деп аябай тыкыр аябай жакшы. Аябай мээнетти, көз майыңды алат албетте. Канча убакыт кетти? Канча бир китепти жазуу үчүн негизи эле сизге убакыт канча керектелди? Негизи ошо мен эми өзүм жазбагандан кийин автор негизи аябай көп жыл коротуптур. 18 жыл бою ушул материалдарды топтоптур. Ал жазган
жазган деген кыйын да. Которуп коюш албетте сөздөрдү билсең, анын стилин сактоого аракет кылсаң, эми мен айттым го, бияка 2 ай кетти, андан кийин 1 ай котордум деп. Бирок ошо авторго абдан эле көп убакыт талап кылыптыр. Ошондуктан ал ар бир сөзүн кылдаттык менен коркуп котордум да, анткени ал изденип ошончолук таап ошол сөздү 18 жыл, ошентип изденип таап туруп анан жазса, анан кийин мен анын маанисин бурмалап чыктасам кандай болот деп ошон үчүн коркуп автордон аябай сурап турдум да. Ушундай которуп атам туурабы деп. Демек, ар бир нерсеге аздектеп мамиле кылуу керектигин сиздин сөздөрүңүздөн байкадык. Сизге ыраазычылык билдирели. Ушунча убактыңызды бөлүп бизге келип, өзүңүздүн оюңуз менен, пикириңиз менен, жакшы сөздөрүңүз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге кабыл элек айтканга мүмкүнчүлүк берели, жакындарга, санаалаштарга. Рахмат, ошо сиздерге дагы негизи бул китепти которуп атканда ойлогом, мындай эми бул өзүм үчүн эле болуш керек, мынчалык деле элдер кызыгуу жаратпайт болуш керек деп, бирок ошентип кызыгуу да жаратып атат. Анан сиздер дагы ошентип эфирге чакырып, сурап, кызыгып атканыңар да мени абдан кубандырат. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм, чыгармачылыктагы карьералык өсүш каалайм, эфириңерге тунук эфир каалайм, дүйнөлүк аренага чыгыңыздар. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугуна болсо тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун, калганы болсо баары болот, ден соолукта болуңуздар демекчи. Айтканыңыз келсин.